зыяндуу мүнөздөгү өзгөрүүлөр аныкталды. Бул этапта радикалдуу дарылоо жөнүндө айтыш кыйын. Бүтпөгөн иштериңиз болсо бүтүрүп, туугандарыңыз менен коштошуп алыңыз. Канча убактын бар? Жарым жыл. Жертве отрезали язык. Бул дагы сиздин таанышыңыз беле? Мен 10 күндүн ичинде 4 жертва. 4 тең сиздин жакын тааныштарыңыз. Ошондо сен мени күнөөлөп атасың? Жок. Күмөн санабат. Кеч болсо да кечирим сурап коеюн деп келдим. 20 жаштагы сепкелик кыз көрүнүп атам көзүңө. Баламды билейин дейме? Кайсы балаң? Сага кереги жок баланын мага да кереги жок. Мен аны ошондо эле аборт кылдырып салгам. Мени ууру деп соттогонсуңар, кесиңердеби? Ошондо сен мен жөн жерден подстава кылган. Минимум 20 жылга соттолосуң, Минимум 20 жыл. Кечиресиз, жолдош подполковник. Бирок сиздин методдоруңуз мыйзам талабына жооп бербейт. Бир түндө менин жашоомду талкалап кеткенсиң. Кемине жумушка ушундай мамиле кыласың. Сен деланы жабышың керекпи? Деланы жабыш приоритет эмес, жолдош подполковник. Кылмышты башка бирөөнүн мойнуна илип коюп, статистикага иштөө туура эмес. Сен кимсиң? Сен эмне кудайсыңбы бирөөнүн өмүрүн чечкенде? Алло? Апа.